Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bugün sizler menen Allah nasip kılgan bolsa bir hadis okuyuz. Aябай жакшы hadislerden birisi olup eseplenет. Зарылдыгы жаатынан алганда ошондой. وعن عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما бул риваятты Абдуллах ибн Амр риваят кылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай деп айткан экен: Хамсун ман кунна фихи саида фи дунья вал ахира. Бай биз адам баласы бул дүйнөдө Алла Тааладан көп тилейт. Эмнени тилейбиз көбүнчө? Эй Раббим, эки дүйнө бактылуулугун бизге насип кыл деп тилейбиз. Эки дүйнө тең бактылуулук насип кыл. Аллах Тааладан сурайбыз ошону. Мына пайгамбарыбыз айтат да: Ман кунна фихи саида фи дунья вал ахира. Ман кунна фихи хамсун саида фи дунья вал ахира. Кимде дейт? Ошол 5 нерсе болсо, анда бул инсан дүйнөдө дагы, акиретте дагы бактылуу болот дейт. Алла Тааладан бактылуулук сурайбыз беки дүйнө? Пайгамбарыбыз айтат: ошол 5 нерсени аткаргының, кылгының, ошондо эки дүйнө бактылуу болосуң дейт. Биринчиси эмне? Аввалуха, анын биринчиси ан язкура, зикир кылуу дейт. Зикир кыласың. Зикир деген эмне? Зикир бул кулдун Алла Тааланы дайыма эстеп туруусу зикир болуп эсептелет. Дайыма Алла Тааланы эстеп туруусу зикир болот. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде көп аяттарда, аябай көп, 100дөн ашык аяттарда Алла Тааланы көп эстегиле деген аятта эскертет, буйрук берет. Кур'анда ошондой. Мусулман баласы Алла Тааланы дайыма эстеп туруш керек. Кудай Таалабыз бир аятта айтат: «Вала такум минал гафилин». Гаплетке түшкөндөрдөн болбо деп айтат. Гаплетке түшкөндөрдөн болбо. Алымдар айтат, бул гаплетке түшкөндөрдөн болбо деген сөздү кандай түшүнөбүз дегенде, зикирсиз болгон бир абалда болбо дегенди түшүнгүлө дейт. Зикирсиз болгон бир абалда болбо дейт. Адам баласы дейт, эки түрдүү абалда болот. Адам баласы же зикир абалында болот экен, же гаплет абалында болот экен. Адам баласы же Алла Тааланын эстеген абалда болот экен туугандарым, же болбосо унуткан абалда болот экен Кудай Тааланы. Алла Тааланы унутуп калуу дүйнөнүн эң жаман нерсеси болуп эсептелет. Ошол адам баласынын гаплетке түшпөөсү анын зикир кылуусуна байланыштуу. Качан зикирге көңүл буруп, күнүмдүк зикирлерди толтурган сайын адам баласы каплетте болуп эсептелбейт экен. Намазыбыз дагы өзүнчө бир зикир.
Биз окуган 5 вакыт намазыбыз зикир болуп эсептелет. Анан ошол 5 вакыт намазды Аллах субхана ва тааля бир эле маалда парыз кылып койсо болот эле бизге. Туурабы? Эртең менен турасың. Жумушка чыга элек, баардык намаздарын бүтүр 5 вакыт намазды окуп чыгып кетер деп айтыш мүмкүн эле, бирок жок. Бамдат намазын, бамдат убактысын белгилеп койду. Бешим намазын, бешим убактысын белгилеп койду Аллах субхана ва тааля. Асыр намазын убактысын белгилеп койду. Шам намазын убактысын менен куптан намазы убактысын. Ортодо аралыктар бар. Эки намаздын ортосунда аралыктар бар. Байкаңыздар. Аралыгы көп болгон, узун созулган куптан менен бамдат менен бешим. Себептейт, бул учурларда куптандан бамдатка чейин адам баласы көбүнчө уйкуда болот дагы, каплетке түшпөйт дейт. Каплетте болбойт, уйкуда болот бул адам баласы. Уйкуда болгон убакыттан сен Алладын астында суракка тартылбайсың. Уйку маалында кокустура эмес бир иш кылып койсоң, Алла Таала сен суракка тартпайт. Бамдат менен бешим ортосунда адам баласынын күнөөгө азыраак баткан учурлары деп айтылат. Көбүнчө түштөн кийинки болгон убакыттар башталат дагы, асырдан кийин асыр, шам, куптан экөө бир аябай тыгыз болгон бир убакытта үчөө тең. Эмне келсе бул көбүнчө ошол учурларда адам баласы азгырыктарга аябай түшөт экен да. Соода сатыгы жана башкасы дегенди кете берет. Хикматтуулугун карасаңыздар, намаздын жайгашуу хикматтуулугу ошончолук маанилүү экен. Эмне үчүн дегенде, зикирсиз абалда болбосун кулум. Зикир абалында болсун кулум деген маанисинде, каплетке түшпөсүн үчүн. Алла Таала Куранда көптөгөн аяттарда Алла Тааланы эстегиле дегенди дагы санду, зикран кефира. Кефира деген мааниси дайыма эмес көп сандуу эстегиле дейт. Ошон үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадистеринде көрсөңүздөр, сандар көп айтылат зикирде. Сандар аябай көп айтылат. Зикирлердин эң улуусу кайсынысы дегенде, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям улантат. Демек, биринчиси бул Алла Тааланы зикир кылуу болуп эсептелет. Ла илаха иллаллаху Мухаммадур Расулуллах деген зикирди айтасыңар дейт. Ла илаха иллаллаху Мухаммадур Расулуллах вақтан ба'да вақтин. Вақтан ба'да вақтин дейт. Ар убакытта тилиң бошосо эле отур. Ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах келмесин тарт. Колуңа таспih ал. Таспih болбосо дагы эле зикир кыла берсең боло берет. Тилиң менен машинеде кетип атасың, зикир кыла бересиң. Үйдө отурасың, зикир кыла бересиң. Өзүбүздү зикирге көндүрүш керекпиз. Ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах. 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 Адам баласы дейт, зикир кылган учурда бул келме ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах зикир кылып аткан учурда караңыздар. Биз бир инсанбыз. Инсан. Эмнеден турабыз? Бир денеден турабыз. Эки жандан, рухтан турабыз. Дагы барбы? Дагы бар. Эмне бар? Напси бар. Напси бар. Болдубу? Жок. Эмне бар? Жүрөк бар.
Şariatта жүрөк дегенде бул жүрөк кант айлантырган жүрөк эмес ал жерде. Көп ошол эки жүрөктү чаташтырышат да. Бир материалдык жүрөк бар бизде. Түшүнүктүбү? Материалдык жүрөк бар. Бул кант айлантырат. Мотор. Денебиздин эмнеси мотору. Бир рухани болгон жүрөк бар. Кайсы рухани жүрөк? Иман жайгашкан жүрөк. Иман кайсы жерде? Жүрөктө. Кайсы жүрөктө? Бул жүрөктө? Жок, рухани жүрөктө. Ошол эле жүрөктө капырдык жайгашкан. Ошол эле жүрөктө эки жүздүүлүк жайгашкан. Ошол эле жүрөктө мухаббат жайгашкан. Аллахка сүйүү, пайгамбарга сүйүү, динге сүйүү. Ошол эле жүрөктө жек көрүү жайгашкан. Ошол эле жүрөктө текеберчилик жайгашкан. Ошол эле жүрөктө жөнөкөйлүк жайгашкан. Өтө маанилүү бир нерсе. Туугандар, маани бериңиздер. Аллах субханаху ва тааля дейт: силердин деңеңерге, дененин сулуулугуна, силердин кийимиңерге, сүрөтүңөргө, түсүңөргө, сулуулугуңарга карабайт дейт. Карабайт дейт. Алла силердин эмнеңерге карайт дейт. Эмне дейт хадисте? Жүрөгүңөргө карайт дейт. Караңыздар, жүрөккө. Кайсы жүрөккө? Иман жайгашкан жүрөккө. Ла илаха иллаллахтын сыры ошол жерде. Караңыздар, ла илаханын мааниси эмне? Ла илаханын мааниси кудайчалардын баарын танасын. Ла илаха сөзү менен кудайчалардын баарын эмне кыласың? Танасың. Тангандан кийин иллаллах дейсиң. Тангандан кийин иллаллах дейсиң. Биринчи кудайчалардын баарын жокко чыгарасың. Андан кийин дейсиң иллаллах. Ошондо деп айтат алымдарыбыз. Ошондо гана. Качан дейин жүрөк Аллах Тааланын назар салган адамдын, кулдун жүрөктөгү кудайчалардан тазаланбайын, ла илаха болмоюн, иллаллах жайгашпайт дейт. Аллах жүрөккө кирбейт дейт. Ал кандай болот дегенде, келиме менен болот дейт, карасаңыздар. Бул келимени тил менен кайталаган сайын, кайталаган сайын, бул жүрөк уга берип, напсиң уга берип, рухуң уга берип, акырын эмне кыла баштайт? Акылың дагы эмне бул нерсени кабылда берип туруп, аягында булардын баары акыл, жүрөк, напси, рух, булардын баары биригип туруп, адам баласына эми кулчулук болсо кылсаң болот деп уруксат беришет дагы. Кудай Таала Алланын таква кулу, Кудай Тааланын ошол кулу таква кулу болуп калат. Аллага жакын кул болот. Ичиндеги адам баласынын азыркы учурда жаңы динде баштаганда, жаңы исламга кире баштап, диндерди үйрөнө баштап, намаздар тегин ичинде бир күрөштөр пайда боло берет. Эмне деген сөз? Себеп дегенде ичинде эмне бар? Адам баласы үчүн ичинде чоң бир аалам болуп эсептелет. Ошол жүрөгү, руху, напсиси бир күрөш ичинде болот. Булар бир гармонияга кириш керек. Алымдар айтат, булардын баарын бир баш ийдирүү үчүн зикир шарт деп айтышат. Кээ бирде психологторго барасың, дисгармония, ичиңде эмне бар? Бир хаос бар. Барасың, айтасың. Мен өзүм таба албай жатам. Ичим кыйрады. Эмне кыларын билбей. Себеп дегенде ичинде эмне бар? Бага шука, лебит, рак маселеси бар го, билесиңерде. Рух бир жерге тартат, напси башка жерге тартат. Жүрөк башка жерге тартат, акыл башка жерге тартат. Анан адам баласынын ичи болсо, кыямат кайым болот. Ана эмне кылат ошондо? Ана ошо психологко барат. Кээ бири адашып, ошонун жообуну материалдыкта табам деп аракет кылат дагы. Күнөөлөргө батат, зынага батат,
içkilikке batat, narkotikке batat, tiyaka batat, biyaka batat, barın koldanot, ayağına çeyin bir jintikka çıgat, bular dağın darı emes eken deydi. Adam balası tezkere tuңguyuğa düşüret. Bara anan psikologga barat. Senin darıňa şifa psikologda da emes. Emne de Allah'ta bolgan zikirde. Çın köngülden la ilahe illallah zikirde 40 gün üzbey aytıp görseňizler. Natijasy da şol jerde göresin. 40 gün üzbey la ilahe illallah Muhammedur Resulullah zikrini ulansaňızlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fa'lem ennehu afdala zikri la ilahe illallah dedi. Bilginin en manilü, en faziletli, Allah Teala'ga en jagymdy bolgan zikir bul la ilahe illallah. La ilahe illallah. Oşonduktan demek bul 5 nerse, emler 5 nerseni iki düýnede baktılı boluu üçün birinci nerse emdeken la ilahe illallah Muhammedur Resulullah zikrini toktatpayız. Günü tünü zikri tartabız. Bul birincisi. İkincisi. Ve izâ btuliye bi beliyetin inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Kaçan? Başına bir bale düşse, bir kıyınçılık düşse, başına bir sınoo düşse, oşol sınoonu sabırdooluk menen kabul alıp, oğuzundan bol sözleri tögület deydi. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Albatta şeksiz kümünsüz biz Allah Teala'ga taandykpyz jana Allah Teala kaytabız degen söz. Bul istirca dep atalat. İstirca degen söz musibat. Allah subhanahu wa taala oşol sözdü aytkan kişige deydi. Köptögön soopturdu jazat. Bul birincisi. Ekincisi Allah oşol aga bergen kıyınçılıklar arqılı emnesin tartıp algan bolsa, emnesin algan bolsa, andan da jakşısın beret deydi. Bir ele inna lillahi ve inna ileyhi raciun da aytsa deydi. Bu sooptorgo e boluu üçün baledin çoň bolusu şartpı? Jok. Bir günü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem inna lillahi ve inna ileyhi raciun bizde adatta biri kaza bolsa, biri ölse, kavar gelse oşonda aytabız. Turabı köpünçe? Oşondayбы? Birok şariattan da emes. Inna lillahi ve inna ileyhi raciun dep aytуу üçün söz türü bir ölüş gerek şart emes. Ova. Başına bir bale düşse oşonda aytasın deydi. Bir günü Hazreti Ayşe enebis Peygamberimizin aldında Peygamberimizin şam çırağı şamdan keyinki o vakitlarda karаңgı bolgon o vakitda öçüp kalat eken. Şam çırağı öçüp kalat. Peygamberimiz ошол жерде inna lillahi ve inna ileyhi raciun dep aytıptır. Ayşe enebis ya Resulallah bul bolgonu şam çırakko degen surоо uzatat eken. Peygamberimiz aytat. Müslüman biröge tün içinde güyüp jatkan şam çıraktın öçüp kalusu dagın başına bir musibat, bir bale bolat deydi. Allah oşol arkılı anın kürösün keçiret deydi. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. İkincisi oldu. İkincisi. Üçüncüsü. Dağ koşup koyot deydi. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim da koşup deydi. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim degen havkala degen söz bu. Öte soğuptu bolgan bir söz. Zikir. Bunun manisi ne tuğanlar? Bunun manisi ey Allah'ım hakikatta küç kuvvatka sensin. Bizdin bolsa hiç kандай küç kuvvatımız yok. Bizdin tayanışımız sensin.
Senden başka bara turgan bir de eşiginiz yok деген söz bu жерде. Bir musibattın başında, bir kıyınçılıktın başında. Kiyinki bolsa, Allah subhanahu wa ta'ala bir kulga bir musibat berse dağı, jalan gana musibattарды berбейт da, kebir uçurda sүйüntүрөt. Mындай desek жакшыраак болот. Көбүнчө sүйүntүрөt, kebir uçurda musibat берет. Ошол башына Алла Таала bir nimattарды жадырган болса, жакшылыктарды ырологон төгүп койгон болса, эмне деш керек кул дейт. Чын жүрөктөн Elhamdülillahi Rabbil Alemin deş gerek. Bu üçüncüsü. Ne deş gerek? Elhamdülillahi Rabbil Alemin deyiz. Dördüncü. Kança öyle, beş öyle. Dördüncüsü. Kaçan bir işti başlavatkan bolsa, çen jüröktön işti başlavastan burun Bismillah dep de aytpayt. Bismillahirrahmanirrahim deb aytat deydi. Emne deb aytat eкен? Bismillahirrahmanirrahim çın jüröktön. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytты. Kaçan kaysı bir kul deydi. Şariatta жақшы деп кабыл алган bir işti başlagan uçurda Bismillahirrahmanirrahim deb aytpay turup başlap algan bolsa, bu iş soňuna çıkpayt. Çıksa da berekesiz bolot deydi Peygamberimiz. Kaysi bir жақшы iş, jaman iş Bismillah menen baştalbayt tugandar. Hiç kaçan jaman iş Bismillah menen baştalbayt. Kuday saktasın, adam balası jaman bir işti başlap atkan uçurda ataylap turup Bismillahirrahmanirrahim dese dinden çıkıp ketedi. Bismillah menen baştalbayt. Бирок ошол жаман иш кылып аткан учурда бүткөн болсо, Кудай Таала сактасын. Elhamdülillah деш керек деп айтат алымдар. Эмнеге десе, ошол жаман ишти кылып атканда өлүп калбаганыма Кудайга шүгүр деп айтыш керек дейт. Бирок жаман иш башталбайт. Жақшы bir işti başlaganda Bismillah менен, Bismillahirrahmanirrahim менен баштайсың. Анан бешинчиси, акыркысы. Kaçan özü özüne zulümdük kılgan bolsa, bir günöge batıp ketken bolsa, zulümdük kılgan bolsa özüne, günöge batıp özüne zulümdük bolup eseptilet. Akıllı kişi günöden alыс bolot deyit. Bирок Allah Taala adam balası oşunday jaratты. Баягы gapletke düşüp kalgan uçurda günöge düşöt söztürde. Günöge düştü, bir günah kıldı, jagımsız bir iş kıldı. Oşon menen ne kılat deyit. Beşinçisi bul, puşayman bolat. Puşayman bolup durup tilinen istiğfar aytat. Estağfirullahal azim anan koşup koyut ve atubu ileyhi deydi. Estağfirullahal azim ve atubu ileyhi. Ya Rab, ulu olgan Allah'tan keşirim surayım bul günöme. Toba kılam ve atubu ileyhi. İsa Samarkandi rahmetullahi aleyhi Hanefi ulamalardan ululardan birisi. Aytat. Kim deyit bul beş nersege bekem bol oturgan bolsa Allah'ın dargöyünde şarapattığı bolot deyit. Periştenin dargöyünde şarapattığı bolot. Anın da keçirilmegen bir de künösü kalbayt dep aytat. Estağfirullahal azim ve atubu ileyhi. Estağfirullahal azim ve atubu ileyhi. İstiğfardın en faziletli ubaktısı kaysı? İstiğfardın negizi ubaktısı jo. Peygamberimiz aytkan. Kim özünü istiğfardı tiline adat kılıp algan bolsa, anın geçirilmegen bir de künösü kalbayt deydi. Çeçilmegen bir de probleması kalbayt deydi. Jana al oylobogon jerde aga rızıktar kelet deydi. Peygamberimizin hadisi bol. Kim istiğfardı tiline emne kılıp koysa, köndürüp koysa, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah daima 3 payda köröt deydi. Günözün bari geçirilet. Bu birincisi. İkincisi emne olat. Çeçilbegen bir de probleması kalbayt da vatat. Üçüncüsü rızıklar ar taraftan kele başlaydı. Al özü emne kontrolden çıkarıp kalat bulardı. Kaydan geldi, yaktan geldi, bir yaktan geldi olup kalat deydi. Buna oşol istiğfarga tereң köngül жүгүртүp, inşallah rahman emne kılas bol. 5 nersege köngül borsak, saide fid dunya vel ahira. Eki dünya inşallah rahman baktulu olabız. Allah subhanahu wa ta'ala barabızda inşallah eki dünya baktulu. Lukka jetkenlerden kılsın inşallah rahman.
Qanday bul jerde toптolup oturgan bolsak, Allah'a kulçuluktu körgözü üçün beyişte de barız inşallah rahman. Dal oşonday toptogon bolsun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem menen koşna giretinde. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Subhanallah.